Кыргызстан Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчө болуп кириптир. Ал эмне, бизге кандай казаныбызга аш салып береби деп жазып аткандарга бир аз түшүндүрө кетүүнү чечтим. Бул өтө сонун жаңылык, тарыхый мүмкүнчүлүк. Мындай буга чейин болгон эмес. Кыргызстан Улуттар уюму түзүлгөн 45-жылдан бери алгач ирет ушул Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары шайланып отурат. Буга чейин бир гана жолу Борбор Азиядан Казакстан гана 10 жыл мурда ушундай ишти аркалаган. Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинде ошо 15 өлкө жыйылат. Ал жерде 5-өө ошол Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин доминант өлкөлөр болгон да, таасир бөлүшкөн. Америка, Британия, СССР, анын мураскери Россия, Кытай, Франция болуп, ошолор туруктуу мүчө болуп калып калган. Андан сырткары 10 мамлекет 2 жылдан алмашып турат. Ошону туруктуу эмес мамлекеттер дейт. Бул жолу Кыргызстан ошолордун бири болду. Албетте 200гө жакын дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен мындай мүмкүнчүлүккө ээ болуш абдан чоң шанс. Биз болгондо дагы бизден эли эселеп көп, байлыгы эселеп көп, аянты чоң, мүмкүнчүлүгү чоң Филиппин деген өлкөнү жеңип алдык. Филиппин буга чейин бир нече рет туруктуу эмес мүчө болгон. Конкуренция аябай көп болду. Өз чөлкөмүндө, мисалы үчүн, Европа жакта Германия утулуп калды. Ошол оонду негизги каржылап турган өлкө Германия утулуп калды. Эми бул бизге кандай эмне берет деген суроого. Бул бизге чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул Коопсуздук кеңеши Улуттар уюмунун эң жогорку органы. Ал жерде дүйнөлүк, планетардык масштабтагы коопсуздук, тынчтык маселелери каралат. Эми өзүбүзгө жакындатып айтканда, биз мисалы мына мөңгүлөрүбүз боюнча мөңгүлөрдү коргоо, мөңгүлөрдү сактоо чараларын көрөлү деп айтып келе атпайбызбы? Мына ушул боюнча конкреттүү чараларды көрүп, конкреттүү милдеттемелерди алдырып алганга жетишсек болот. Айталы, ушул Кыргызстандагы жана башка дүйнөдөгү мөңгүлүү жерлерди сактайбыз деп чоң каражаттарды бөлдүрсө болот. Андан сырткары мына Палестинадагы кыргын боюнча сөзүбүз өтпөй келген туурабы? Мына ушул боюнча биз ошол жактан резолюция сунуштап кандайдыр бир чечимдерди кабыл алсак болот Палестинага байланыштуу. Андан тышкары башка дагы толтура Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына төп келген нерселерди, сунуштарды берип кабыл алсак болот. Же болбосо Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына төп келбеген нерселерди, дүйнөлүк маселелерди четке кагып, добуш бербей койсок болот дегендей. Мына ушундай зор мүмкүнчүлүккө ээ болду Кыргызстан. Ал жер эми баягы эң жогорку бир клуб болгондуктан күчтүү мамлекеттер ал жерде отурушат. Мындайча айтканда, жакшыга жанаш, күчтүүгө жанаштык да. Алар менен алака катыш түзүп, инвестиция тартсак болот Кыргызстанга. Кыргызстандан сонун мүмкүнчүлүктөрдү мындай орток пайдалансак болот дегендей. Буга чейин дагы мына жазып атышат, Казакстан ошол 10 жыл мурда Коопсуздук кеңешинде мүчө болгондо экономикасына гыйла кубат кирген депчи. Биз дагы ошентип экономикабызды дагы өстүрүп алсак болот. Анан эмне үчүн биздей мамлекетке ушул эл аралык дүйнөлүк уюмда ушундай кириптер болуу, дүйнөлүк уюмда отуруу маанилүү? Себеби дегенде өз казаныбызда эле кайнап эле кокуй жол салыш керек, кокуй больница салыш керек, бала бакча кылыш керек деп эле ушул эле маселелердин тегерегинде айланып жүрө бербестен, биз дүйнөнүн проблемасын чечкенге киришибиз керек да. Дүйнөнүн проблемасын дүйнөдөгү мамлекеттер менен тең ата отуруп чечкенге жетишибиз керек. Мен аябай арданат элем да, мисалы Казакстанга келип чоң эл аралык дүйнөлүк жыйындар өткөндө, же болбосо кандайдыр бир жаңжалдарга Казакстан ортомчулук кылганда, же болбосо Өзбекстанга келгенде аттиң ушундай нерсе бизде болсо кандай болмок депчи. Мына акырындап эми ошол нерселерге биз дагы жетип атабыз. Мунун өзү
президент Садыр Жапаровдун чоң эмгек экенин дагы баса белгилеп айтышыбыз керек. Баягы эсиңерде Африкалык өлкөнүн Тогонун президенти бул жакка келип, ал эмнеге келди деп көпчүлүгүбүз түшүнбөй аткан элек. Биздин тышкы иштер министрибиз ошол Африка өлкөлөрүнө барып келди. ООНго барып дагы президент ошол Африка өлкөлөрүнүн лидерлери менен жолукту. Эмнеге эле булар менен жолугат деп түшүнбөй аткандын да сыры ушунда да. Ошолордун добушу менен биз жеңдик. Андан тышкары мусулман өлкөлөрдүн добушу менен жеңдик. Борбор Азия өлкөлөрү Кыргызстанды колдоду. Мына ушинтип биз өз казаныбызды эле борооку болуп кайнай бербестен башка дагы дүйнөлүк деңгээлдеги маселелерди чечүүгө умтулуп атканыбыздын өзү жакшы нерсе. Албетте анын ичинде өзүбүздүн да жеке маселелерибизди мындай чече беришибиз керек. Ушундай иши кылып мамлекеттүүлүгүбүз бекемделе берсин, Кыргызстаныбыздын арышы кенен таштала берсин, дүйнө бизди тааный берсин, дүйнө бизди сыйлай берсин. Ушундай бир аз оюмду бөлүшүп кетким келди суроо салгандар менен.